Бизге эле кыйын болду. Өй жактан Адахан Кенсенбаевич урушат. Бияктан Камчыбек Кыдыршаевич урушат, акелерим. Ниче? Баары жакшы болот, ынтымакта болсок. Ошол үчүн Талтаева бир тарапта. Бир тарапта турсаңыз, ошондо урушпайт эч ким. Мен деген өкмөт тараптамын. Билесиз. Кээде адилеттүүлүк үчүн кичине бутубуз кыйшайып кетип атат. Ниче? Оңолобуз. Менин позициям билесиздер, мен ар дайым өкмөттүн позициясын колдонуп коргоп келем. Кээде Адахан Кенсенбаевич менен уруша кетем өкмөттүн таламын талашып. Ушул парламентте өкмөттүн таламын талашкан депутаттардын бирөөсүмөн мен. Алмаз Кушубекович, мына сизге азыр бир кагаз берем. Могуреке товарный транспортный накладнойлор боюнча. Ошол жакта жанагы QR коддор боюнча кээ бир проблемалар чыгып атат. Бул бюджеттин толуктоосуна бул тоскоол болот. Күзүндө чогулта албай каласыңар. Фирмалар азыр кыйналып атышат. Кээ бир фирмалардын лицензияларын отзывать этип атышат. ККМ боюнча да проблема. Башыңызды оорутпай эле коюн, кагаз жүзүндө берип коюн. Ушуну бир көңүлүңүзгө алып койсоңуз, бул бюджеттин толуктоосунда чоң роль ойнойт да. Экинчиси, бул өкмөткө аймактык реформага тезден барышыбыз керек болуп атпайбы? Айыл өкмөттөр. Мына бүгүн мыйзам алдык. 220 000 деген айыл өкмөттөр боюнча 3 эле область кирип, 4 область кирбей калыптыр. Чүй областы Жалал Абад, Ош кирип, жана айыл өкмөттөрдүн айыл башчыларына зарплата берүү, чим берүү боюнча. Ошон үчүн кээ бир кыска, кичинекей айыл өкмөттөрдү иргелештирип, аймактык реформага барыш керекпи деген сунушту айтам да, аны да сиздерге берем. Бактыргеш, айтсаңыз, өзүнө лицензия берип, өзү текшерет, анан өзү чарба жүргүзөт, бул туурабы? Туура эмес. Минприрода. Минприрода? Охотага лицензия берет, СИТЕС, өзү инспектировать этет, өзү глава охотаны алып алган, охота жүргүзөт. Кандай болот? Мындай да, Минприрода боюнча айтып коеюн, недропользование боюнча. Балбазарлык өзү. Өзү негизи биз баягы мораторий коюп, биз техникалык жактан ошо негизи ал тиги охотаны айтасыз, техникалык жактан көзөмөлдү карабай калыппыз. Чарбалык иште, чарбалык иштерди дагы. Ал жерде чарбалык иштерди, ал жерде эмгек, жумуш мамилелер бар. Ал жерде көп мындай коопсуздук маселелер бар. Ошонун баарын карап чыгыш керек. Ошон үчүн сиз айткан туура маселе. Бирок бул жерде биз дагы коопсуздук жагынан, жарандардын коопсуздук жагынан, жарандардын өмүрү, жумуш орундары коопсуздук жагынан караш керек биз балбазарлык. Камчыбек Кыдыршаевич, биз өкмөткө түз ойлорубузду айтып атабыз. Мына эки министерствода кичине кемчиликтер бар. Минприродада бар. Мисалы, охота боюнча кыскача айттым. Охотага өзүлөрү лицензия берет, өзүлөрү текшерет, өзүлөрү чарбачылык иште жүргүзөт. Глава охота Токойдо калыш керек. Ошондой эле азыр Минцифрада да ошондой болуп атат. Азыр ойлорубузду айтабыз го. Ошону бөлүп койсоңуздар, инспектировать эткен башка бирөө кылсын, калган чарбалык иштерин башка бирөө кылыш керек да.